Саламатсыңар балдар. Силерге сергек жашоо мүнөзүн алып жүрүүгө жардам бере турган жашоо көндүмдөрүн калыптандыруу жеңилби? Биз бүгүн ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Адаттар деген эмне? Адат бул адам автоматтык түрдө аткаруучу, адаттагы туруктуу болуп калган өмүрдүн белгилүү бир мезгилинде өздөштүргөн аракеттенүү мүнөзү, жүрүм-турум же жакындык. Ар бир адамдын жашоосунун ичинде көптөгөн адаттар иштелип чыгат жана биздин бардык адаттарыбызды пайдалуу жана зыяндуу деген эки топко бөлүүгө болот. Ушул даракты карагылачы. Дарактын оң жана сол жарымы бири-биринен айырмаланып турат. Бир тарабындагы жалбырактарда пайдалуу адаттар жайгашкан, бекем бутактар жана жашыл жалбырактар. Экинчи тарабындагы жалбырактарда зыяндуу адаттар жайгашкан, ичке бутактар жана күрөң куураган жалбырактар. Силер кандай ойлойсуңар? Эгерде адам зыяндуу адаттарды тандаса, биздин дарагыбыз кандай мөмө бериши мүмкүн? Жашоо процессинде адам көптөгөн адаттарга ээ болот. Зыяндуу адаттан, өзгөчө көз карандылыкка алып келүүчү адаттан кутулуу оңой эмес. Пайдалуу адаттарды бала чагынан иштеп чыгуу керек. Алар ийгиликке жетүүгө, жашоодо максаттарын ишке ашырууга, бактылуу, дени сак болууга жардам берет. Кылык жорук сепсең, адаттарды аласың. Адаттарды сепсең, мүнөздү аласың. Мүнөздү сепсең, тагдырды аласың деген ылакап сөз бар.